жаңылышы, болушу, айтылуында қандай формада, ай жағырғанда қандай формада, анан жаңы, ұтылған, ай. Мына ушинтип Азия Ибраева эжекедин башталгыч класстын балдарын окутуп тарбиялап келе жатканына быйыл туура 38 жыл болду. Өз кесибин өзгөчө баалаган педагог Борбор кабалабыздагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын 4-классында кезектеги сабагын өтүүдө. Мектепти сагынып келишти, мен да окуучуларымды сагынып келдим. Бардык предметтерден биздин мектепте техникалык каражаттар абдан жакшы даярдалып бергендиктен көбүнчө сабактарыбызды слайд менен презентация түзүп, презентация жасап келип өтөбүз. Бул да балдарга кызыктуу. Өмүрүн балдарга билим берүүгө арнаган мугалимдин айтуусунда мектеп заманбап техникалык жабдуулар менен толук камсыз болгондуктан аларды колдонуу менен окутулган сабактар балдарга кызыктуу болуп, окуучулардын ар тараптуу жөндөмдүүлүктөрүн арттырууга шыктандырат. Балдардын башталгыч класстан эле түрдүү иштерди изилдегенге көндүмдөрү жакшы болсо, келечек турмушка даяр болот дейт Азия Карбековна. Математикага кызыккан балдар бар, адабий окуудан ыр чыгарып жазган балдар бар. Жакшы аңгемелерди түзүп келишет, жакшынакай сүрөттөрдү тартып келишет, конкурстарга катышабыз. Бул сүрөттөрдү мен көркөм өнөр сабагынан жасагам. Бияктан 5 жылдыз чалгам. Көркөм өнөр сабагы абдан жагат. Ошон үчүн мен көп нерселерди жазайм. Азия Карбековна өзүбүздүн эжебиз берет. 5тен башка да баа аласыңбы же жалаң 5 аласыңбы? Жалаң 5 алам. Үйдө канча саат даярданасың сабакка? Бирде үйгө келем, анан сабактан анан 3кө чейин жазап, андан кийин анан ушундайларды жазайм. Кимдер да жакшы окуйт сабакта? Бардыгы жакшы окуйт, көбүнчө кыздар көп жакшы окуйт. Кандай ойлойсуң, эмне үчүн кыздар көбүрөөк жакшы окушат балдарга караганда? Балдар көп тапшырма кылышпайт да. Бирок балдардын арасында деле бар көп жакшы окуп ушундайларды жасаган. Силер ынтымактуусуңарбы? Мындай 5 алган бала менен 2 алган бала сүйлөшөбү мектепте? Баарыбыз эле достошуп, жакшы бири-бирибиз менен сүйлөшө беребиз. Жардам бересиңерби? Ооба, бири-бирибизге ар дайым жардам беребиз. Көбүнчө сабактарыбызды слайд менен презентация түзүп, презентация жасап келип өтөбүз. Бул да балдарга кызыктуу. Интернет аркылуу материалдарды алып өтөбүз. Бул да биздин азыркы мезгилдеги мугалимдердин алдына коюлган бир чоң талаптардын бири. Сиздин негизи ушу мугалимдик кесипте пир туткан принцибиңиз кайсыл? Принцип бул жоопкерчиликтүүлүк, анан кайдыгерлик карабоо. Анан өз кесибин сүйүүнү эң биринчи орунга коюу бул дагы менин жакшы принциптеримдин бири. Мен мугалим болуу кесибимди 1-классты окуп жатканда эле тандап алгам. Ошол мезгилде эле мугалим болуп кетчүмүн, анан демек мен өз кесибимди сүйөм. Учурда бардык мектептерде окуучулардын саны арбын. Аталган мектептин 4-Е классында да 41 окуучу бар. Алар 1-класстан бери окутуп келе жаткан эжекеси Азия Карбековна тууралуу толкундануу менен буларды айтышат. Менин атым Жукешова Жазира, мен 4-Е классында окуйм. 1-класстан баштап окутуп келе жаткан эжейим Ибраева Азия Карбековна. Кереметтүү, абдан сонун нерселерди айтып берет эжейибиз. Түшүнбөй калган жерлерди айтат. Балдардын келечекте ким болоруна азыртадан багыт берген ата-энелерде эле мугалимдин да таасири чоң. 4-класстагы балдардын арасынан Айдай Нурбекова дал ушул Ибраевадай мугалим болгусу келсе, айрымдары жактырган сабактарына жараша бири мугалим, бири дарыгер, археолог, дагы бири компьютерди мыкты билген программист болгусу келет. Мен Бишкек шаарындагы номер 69 Токтогул Сатылганов атындагы окуу тарбия комплекс гимназиясынын 4-Е классында окуйм. Менин 1-класстан 4-класска чейин окутуп келе жаткан класс жетекчим Ибраева Азия Карбековна. Биздин класста 41 окуучу бар. Алардын бардыгы жакшы окуйт. Мен 1-класстан бери Азия Карбековна окшогон мугалим болгум келет. Келечекте мугалим болгум келет. Эмне үчүн? Анткени мен апам мугалим болуп иштейт, ошого мен да кызыгып мугалим болгум келет. Кайсы сабактан бергиң келет? Чет тилден бергим келет. Мен археолог же врач болгум келет. Врач болуш үчүн көп окуш керек. Археолог болуш үчүн математиканы көп чыгарып, мекен таанууну окуш керек. Мага жаккан сабактар мекен таануу жана математика. Анан кыргыз тил. Эмне үчүн силер эки кесипти тандадың? Экөөнүн кайсынысы көбүрөөк жагат?
Врач болгон. Врач болгон. Дарыгер болгон жагат. Менин көп досторум бар. Баары тең жакшы окушат. Чоңойгондо мен врач же окумуштуу болгум келет. Азыр сен кайсы китеп тандап алдың? Жаратылыш кубулуштары. Ошо китеп жагабызбы? Ооба, жаратылыш жөнүндө көп нерселерди тааныдым, таптым. Түшүнбөгөн нерселеримди көрдүм. Мага абдан жакты бул китеп. Мен келечекте программист болгум келет. Программист компьютерлерден изилдеп, анан Жакшы билет, мыкты билет. мыкты билет. Компьютер. Программист болгонго сага кызыкканга ким сага таасир берди? Каяктан үйрөндүң? Компьютерге ушунчалык кызыгың каяктан чыкты? Мен аны YouTube'дан көргөн болчумун. Анан мага компьютер аябай жагып калган. Эмне үчүн себебин билбейм. Үйдө жардам беришеби? Сен компьютерди билбей алган нерсеңде ким жардам берет үйдө? Мага апам жана атам жардам берет. Мен видеолорду тартып, монтаждап, аларды апам менен атама көрсөтөм. Анан анткени мага видео монтаждаган аябай жагат. Эмнени көргүң келет? Өзүң билесиңби? Ооба, билем. Ачып көрчү кана. Элде болор бала болсунан дегенде компьютерге кызыккан 10 жаштагы Кичинекей Акбай Кыргыз Республикасынын эл акыны Бактыгүл Чотурованын кыргыздын туусу тууралуу ырын жатка билгени бизди да толкундантып кубантты. Манастан калган асаба, маанисин кыргыз эл билет. Турса экен эркин заманда туубуз бийик жел береп. Элимдин салты тарыхы, кылымдар менен барабар. Туңду бийик көтөр деп туура айткан ата бабалар. Жаңырып муун келсе да эскирбейт мезгил добушу. Эч нерсе менен алмашкыс, элимдин туусу намысы. Кесибин чоң жоопкерчилик менен аркалаган эжекенин эмгеги текке кетпей, бул класстагы окуучулардын көбү 1-класстан эле окуунун мыктылары экен. Окуткан мугалимдин айткан насаатына сугарылып, берген кеңештерине шыктанган балдар адаттагыдай эле быйыл да китепкананын иш тартиби менен жакындан таанышып чыгышты. Нуржан Бекбоеванын айтуусунда, бул класстын балдары китепкананын активдүү окурмандары. Мына силердин окуу керемети менен катышпадыңар беле? Ошол боюнча китептериңер болар. Булардын баарына, мурeki жердегилердин баары тең. Бул силерге аябай ылайыкташтырылып атайын жазылган китептер да. Мына могу жерде бүт жомоктор бар. Алтын жомок, күмүш жомок. Силер окуп ана кайра магап келип өткөзөсүңөр. Бирок силердин графигиңер бар. Силер биринчи гана күнү келесиңер китеп алганы. Ар бир жумушту ириде адистин аткарганы оң. Мындагы китептердин өз ордорду менен тематикасына, окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша жайгаштырылышы, жасалгалары, китеп фондунун көбөйүшү, дегеле бүгүнкү көрүнүшүндө Нуржан Бекбоеванын эмгеги зор экени айтпаса да көрүнүп турат. Заманбап техникалар менен жабдылып, китептер менен жабдылып жакшы иштеп атат. Окуу китептерине анан адабий китептерге бөлүнөт. Адабий китептерибиз биздин мектептин өзүнүн күчү менен алынат көбүнчө. Анан кийин белек кылынган китептер менен. Окуу китептери менен болсо биз жалпы мектеп 68%га камсыз болгонбуз. 4-класстан 11-класска чейинки келип, ар дайым келип, даярданып, ушу жерде окуп, окуу адабий китептерди сурап, алып кетип, даярданган окуучуларыбыз бар. Жок эмес. Фонддо канча китеп бар? Фонддо адабий китептерден 7000ден ашык китеп бар, ал эми окуу китептерим болсо 23000ден ашык. Келип отуруп, ушу жерде сабактан кийин даярданганга мүмкүнчүлүктөр бар, шарты түзүлгөн. Компьютер колдонулат, коюп берилген интернет менен. Мына Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-окуу тарбия комплекс гимназиясындагы бир эле мугалимдин эмгеги аркылуу аталган мектептеги жалпы педагогдордун ардактуу жана жооптуу иштерин көрүүгө болот. Алар балдарыбызды келечек ээлерин тарбиялоодо баа жеткис милдеттерин зор сыймык менен аткарууда.